Бұл жерде мына жергілікті бийликтин Кәлбөр Маматович, баягы информация жетип турат. Президент өзүнүн сөзүндө айткан билесиздер. Жергиликтүү бийликтин ошол жерде иштеп аткан биздин райондук, областтык деңгээлдеги күч органдарында тиешеси жок. Акимден баштап. Аким турасында айтып коеюн. Особенно Алабука менен Чаткал районунун акимдерине абдан чоң сөздөр бар. Колуңардан кармагандан кийин маселе жок. Мен өзүм де иштеп попытался, что билейин деп, истинный эмне иш жүргүзүп атканын. Мындай да бир тараптуу иш жүргүзүш керек. Мамлекеттик кызматкер болгондон кийин мамлекет үчүн, эл үчүн туура жолго башташ керек. Эл түшүнбөгөндөн кийин нерсеге барат. Бирок ошол жердеги иштеп аткан кызматкерлер ошол жерде жетекчи туура иштеп барыш керек да. Бул жерде тополоңго Алалкан эли катышкан жок, Батырбайчы. Биз наоборот Алалкан эли менен ошол жерде элди тынчтандырууга чыгып аттык. Негизинен Чаткал районунун эли катышты. Ал эми тополоңдо Алалкан эли наоборот башка тарапта жүрдү. Тополоң. Анан жана маалымат кандай, ал боюнча Тополоңдон башка да маселе бар. Мен азыр айтпай атканым ошол болду. Сиздер жөнүндө мен элдин көзүнчө айтып коеюн. Абдан чоң аракет бар. Мен алты ай болуп туруп, фото сен мага чейин болгон, бирок мен өзүмө жооп берем. Район боюнча айтып турдум да. Жок, аким боюнча маселе болсо мен өзүмө жооп берем. Мага чейин болгон. Болуп турсаңыз, район боюнча райондогу акимден баштап 2 райондук ошол жердеги иштеп аткан күч органдардын баардыгы ошол кен байлыктардын үстүндө турасыңар. Ачык айтайын. Качан колуңардан кармаганда бул поздно болот. Азыр мына сиз келгенден кийин мындай деп атасыз, билбейм сиз келгенден кийин кандай болгондугун. Бирок негизинен ушунда 2 райондун жетекчилеринде. Биз да сүйлөшөбүз да, билесиздер, мен мына акыркы жолу 3 айдан бери кен казгандар менен мен 5-6 жолу жолуктум. Конференция өткөрүп атабыз, мен кабинетке чакырам, мына кечээ суу табында алтын кендик келди, чара зап келди, бүт бардыгы. Тетиге көлдөгү казып аткандар келип атат. Алар менен мен түзө-түз иштешем. Алардан менин помощник телефону бар, күнү-түнү звонок этсем. Анан кийин отуруп алгандан кийин 4-5 кишинин көзүн карап отура беребиз ошондо. Ошол жерде элди ойлош керек да. Мен дагы бир айтып аттым, эл түшүнбөгөндөн ар кандай ишке барыш мүмкүн. Эл аны кылып аткан жок, элдин арасындагы бир 5-6 киши кылып атат. Терек сайдагы маселе мисалы үчүн ошол эле. Эмне болду эми? Элдин баарына позор болду. Бул жерде мен жетекчилер катыш өскөн отурган үчүн айтып аттым бул маселелерди. Андан кийин бул өзүңүздөр бүгүн чыгарып туруп ишти жүргүзүңүздөр. Эртең мына Совет безопасности арасында Чаткал менен жок, Алабука менен Чаткалы 2 райондук. Силерди бекер чакырган жок ошол жерде. Маселе бар, ошол үчүн чакырып атасыңар.